Bugün 3000'ge düşet kömür. Bir sklad kapsel pişirip atalım. Ya. Давайте өткөрүп бергиле. Акчасын канча 4-5 миллион сом керек эмеспи? 4-5 миллион сом чечип бергиле давай. Бияка. Жакшы турасыздарбы? Үшүп эйлесиңерби? Көмүрүңөр барбы? Бүгүн 3000'ge түшөт көмүр. Bir sklad kapsel pişirip atalım. Ya. Кара нечен Бишкек менен складдын адресин билбейм, анан соцсеттерге тиги телевидениеге чыгат 3000'ден өкмөт организовать этип атабыз дагы, түшүрөбүз 3000'ден. Бул бай 6000'ден сатып аткандар баягы ташып келип сатып аткан камазистер болуп атпайбы. Түшүргүлө десек түшүрбөй койду. Анан өзүбүз колго алып 3000'ге түшүрүп иштейли деп атабыз. Сатса алар да 3000'ден сатат, болбосо региондорго ташып сатышсын да ошондо. Эмнеге чогулуп отурганыбызды билесиңер, а? Кызыл китеп керекпи? Керек болсо анда мындай. Биз бул ТЭЦти ишке киргизебиз. Мына жакын арада иш башталат. Жаңы ТЭЦ курулат. Газ менен иштеп чыга турган, электр энергия иштеп чыга турган ТЭЦ болот. Жакында баштайбыз. Буюрса 500 мегаватт. Буюрса эмки жылдын аягына чейин, болбосо аркы жылдын ортосуна чейин ишке кирип калат. Анан бу жерде кичине шум болот. Шум болгондо анан бу жакын турган үй бүлөлөр анан кийин претензия койбосоңор болду. Анан бүгүн кызыл китеп алып туруп, анан эмдиги жыл анан кайра митингге чыгабыз, анан токтоттулар дебесиңер болду. Биз ТЭЦ бизге керек. Бүгүн мына дефицит электр энергия, суубуз жок. 10 жылдан бери бир ТЭЦ курулбаптыр. Анын баарын көрүп атасыңар, билип атасыңар мынакей. Бүгүн импорт кылып атабыз электр энергияны. Анан ошон үчүн биз ТЭЦтерди салабыз, Кара Балтага салабыз, мини гэстерди салып атабыз. Азыр 10 чакты мини гэстерди өзүбүздүн күчүбүз жеткен. Ошон үчүн бүгүн мен өкмөткө тапшырма берем. Ушул жуманын аягына чейин токтому чыгат. Андан кийин аркы жумада энергетиктер калган документтерин жасап туруп, анан кызыл китебиңерди бере баштайт. 801 үй бүлө экенсиңер, 730'ун ардыкы баары даяр экен, 71'i жок экен. Чет өлкөгө чыгып кеткендер экен дейт, 71. Алар да келип документтерин тактап алсын. Мындан ары жер басып алуу деген болбойт. Ким жер басып алса, сразу алып барып камайбыз, эчтекесине карабайбыз. Эми бардыгы мыйзамдуу түрдө болуш керек. Мына ошол жер басып албасын деп биз ГИКтин саясатын такыр өзгөрттүк. Мына ГИК эмелерди бере баштады, квартираларды. Кудай буюрса эмки жылы келаткан жыл дагы 5,5 миллиард сом бөлүп беребиз аларга. Чтобы квартира алам дегендерге, үй жокторго сразу эле квартира 10 жыл, 15 жыл, 25 жылга чейин берип тургудай кылып атабыз. Ошондо анан басып алуу болбойт да. Бүт областтын центрларында үйлөрдү беребиз, квартираларды алып беребиз. Мынакей деп туруп мисалы. Райондун центрларынан алып берсек да болот. Ошондой саясатты жүргүзүп атабыз. Чтобы баягы элдер жер басып албагандай болсун деп атабыз. Ошон үчүн эсиңиздерде болсун. Жер басып алып аткандарды катуу жазалайбыз. Ошону губернатор дагы, мэрлер да, акимдер да көзөмөлгө аласыңар. Мындан кийин андай болбосун. Мыйзамсыз иштер болбосун. Президент, сиз келип биздин маселебизди чечип атканыңызга чын жүрөктөн жалпы элдин атынан ыраазычылык билдиребиз. Буга чейин биз 16 жылда мурунку 4-5 президентке да кайрылганбыз, бирөөнөн дагы тыңгылыктуу жооп болгон жок. Анан мына сиз бир жолу келдиңиз, энергетика министрлигине тапшырма бердиңиз. Доскул Жумагулович менен аябай байланышып, бизге ушул министрге дагы чоң ыраазычылык билдирип кетем, жалпы элдин атынан. Мына жаныңызда турат министр. Көп жерден беришти, сиздин бирөө сөзүңүздү эч ким эки кылган жок. Бардык жагынан баары жакшы болду. Бардык ошо бизге чуркаган тиешелүү кызматтардын баарына чоң рахмат. Сизге Алла ыраазы болсун мына. Чыныгы элдик президенттикти ошентип элдин Siz барган жердин баарына аксакалдар, агенечек апалар дайыма жакшы сөздөрүн, жакшы каалоо тилектерин айтып атышат. Ошолордун баары кабыл болсун. Мен дагы ошол аталардай, апалардай болгонго жакшы каалоо тилектеримди айтып, сиз бир жылдан бери иштегенден бери Кыргызстанга көп жакшы алгылыктуу иштер жасап жатсыздар. Ага эл көбү, эл ыраазы. Жаштардын келечек муундардын
келечекке болгон үмүтү барган сайын артууда. Ушул темпиңизден жаспаңыз деп тилейбиз. Анан сиз каяка четке барсаңыз дагы, каякта жүрсөңүз бүт ийгиликтер коштоп келип атат. Ага биз аябай абдан ыраазыбыз. Анан жана жол тоскондор каралагандардын баары бар эски уурлар, талап тоноочулар ошолор өздөрүнүн жеп аткан талканынан ажырап калган ичи күйүп эле арандай ушактардын баарын таратып атат. Аны эл түшүнүп эле турат, билип эле турат. Эми келе жаткан шайлообуз дагы тынч жакшы өтүп кетет деп ишенебиз. Анан эми мындан аркы ишиңизге да ийгилик, ушу сиздей жигитти тарбиялап элге даярдап берген ата-энеңизге таасим. Ушундай жигиттер бизде көп болсун. Эл үчүн кызмат кылам деп чуркаган жигиттер, жаштар көп чыксын. Сиз ошолордун көбүнө үлгү болосуз деп ишенем. Анан эми үй бүлөңүзгө, бала караңызга ден соолук, тынччылык, өзүңүзгө ийгилик. Дайыма каякта жүрсөңүз дагы Алла Таалам колдоп, жар болуп, жакшылыктардын эле үстүндө жүрө бериңиз. Эл сизге аябай ишенет. Биздин мамлекетти алдыңкы мамлекеттин катарына кошот деп ишенебиз. Көйлөй бар да. Биздин азыр жаш балдарыбыз, биз өзүбүз кош бойлуулар, корукчандар бу Горбольницага карайбыз да. Азыр пока Ленинский районунун эмесинде отурабыз да. Анан эгер Сокулукка кирип калсак, биз Сокулуктардын больницасына, Сокулуктун школуна, садигине барышта кичине көйгөй жаратат да бизге ошол аягында бар. Анан колдон келсе бир чечип берсеңиздер, могу шаарга эле караган бизге кичине жакшыраак болуп атат да. Сокулукка мейлибиз ба? Сокулуктан ала берели. Көбүнчө жайгашканы да ушунда болуп атат. Биз бул эмес, дагы бир-эки конуштар убагында Чүй областына берилген болчу да жерлер. Биз айтып атабыз бүгүнкү күндө. Бергиле бизге, биз алганга даярбыз. Бир талап болуп атат. Бул деген азыр Сокулук аким менен да сүйлөштүк. Ген планын чийип бергиле, бир чыгым кылып туруп, бир 4 миллионго жакын, 5 миллионго жакын акча каражат болот экен. Чийип туруп бизге Бишкекке өткөрүп бергиле болду. Бизге өткөрсө эле биз ошо общий ген планга биз эми азыр соңгуч ушул жерде шаардын эле четинде туруп атпайбы? Соңгучоч, бул дагы баягы өткөндө келгенде айткан го, баягы мэр байлоо деген мезгилде токтом чыгарып салган экен да. Азыр эми биз аны эмне менен Абенович менен сүйлөштүк, Икылкымбаевич менен анын маселени карап чыгайлы. Эгер болсо бизге деле удобный болот экен. Ал маселени азыр биз ген план кандай кылабыз, каяктан акча каражатын баарын карап чыгып анан ошону карайбыз. Соцуслугалар Бишкектен алып атат. Мындай болду, сизге мыйлам. Бул өзү негизи Бишкектин эле чекесинде турган. Ошондой экен да. Сокулукка алыс мисалы. Давайте өткөрүп бергиле. Акчасын канча 4-5 миллион сом керек экенин 4-5 миллион сом чечип бергиле давай. Буякка. Мына эми 12 жылдан бери чече албай келаткан экенсиңер. 16 жылдан бери мынакей. Мындай мурдакы бийликтердин чалып кеткен боткосу бул силердин эле участок эмес. Бүтүндөй республика боюнча. Ошону четинен биз иреттеп коюп келатабыз мынакей. Бардыгын эми бардык тармактарда бул силердин жер участогу эле эмес, бүт эле мамлекеттик министрликтерде бар, областтарда бар, район, айыл өкмөттөрдө бар, тоо кен тармагында бар, бүт баары тең. Мына бир эле музейди, Кудай буйрса 4-5 күндөн кийин музейди да ачабыз. Мына аны да билесиңер, бир жыгач атты 14 000 евро алып келип койгон. Бир жыгачты диги союлду алып барып $600 алдык деп койгон анын баарын. Биз ошого 23 миллион силердин акчаңардан бердик немистерге. Мына ошону ачыш үчүн. Уақыттан кейін болжол менен кызылды ала баштайбыз. Кызылды деп, так, бир ай болуп калабы. Алиев Азиз мырза. Болжол менен дейм да. Бүгүн эртең кечке чейин токтом чыгарып бересиңер. Кабминдин чечимин чыгарып бересиңер. Местный власть постановление өткөрүп берет. Так, андан кийин силерге канча убакыт керек? Бизге где-то в течение где-то 3 жума. 3 жума эмне канчалык? Процедура ушундай болот. Согласование канча эле бери калган демекте. 3 жума. Так, 3 жума болсо бүгүн 15-и? Анан кийин 15-и. Где-то бир декабрдын бир 10-дорунда уже кызыл китеп берип баштайт дейсиңер да?